Саламатсыздар, урматтуу мен каналымдын көрүүчүлөрү. Жазылгыла, эгерде биринчи жолу каналды көрүп атсаңыздар, эгерде биринчи жолу эмес, бир нече жолу көрүп атсаңыздар, анда ар бир жаңы чыгып аткан ошол премьерага, видеого коңгуроочуну басып койгула. Менде да Patreon да бар. Эгерде ошол Patreon'ду колдойм десеңиздер, ал жерден да силердин назарыңарды күтөм. Негизи бүгүнкү сөз ушул: эгерде Евразияда тактикалык ядердик куралды колдонгондо анын кесепетинен кыргыз эли кантип сактаныш керек жөнүндө мындай карайын дедим. Эми ал нерсе болуп кетсе, мисалы үчүн ушундай жаңылыкты бир күнү көрүп калдык дейли. Түнү болобу, күнү болобу, эмне кылышыбыз керек? Бул жерден тез-тез ишти, кээ бир иштерди жасашыбыз керек. Негизи азыр акчаңыздар көп болсо, ошол алдын ала карап эле бункер салып койсо жакшы болмок да. Бирок буга баарыбыз жете алабызбы, жете албайбызбы, ким билет, балким кудуретибиз жетсе жакшы да салып коюш. Бирок баарында бирдей көп акча боло бербейт. Бункер салбасак, кадмийден, коргушундан, платинадан, ушул атайын краска жасап туруп, үйлөрүбүздү боеп койсок, анда радиациядан сакталмакпыз да, жакшы. Бирок тилекке каршы бул дагы аябай кымбат нерсе. Муну дагы жеткендер бар, жетпегендер бар. Калың элге бул нерсе жеткиликтүү эмес. Ошондуктан калың элге ушул калий йодид жеткиликтүү. Ушул калий йодидди чоңдор баягы 14 жаштан ашкан балдар сууга же сүткө 40 тамчыны эритип туруп бир маалда ичиш керек. Эгерде ушундай радиациялык заражение, радиациялык кандайдыр жамгыр жаса же дагы бирдеме болсо, жана кичи балдарга 20 тамчыдан берилет да, бир жолтон ичет. Ошондой кичине профилактика болот радиациядан. Негизи эмне болушу мүмкүн да? Бир күнү биз уктук, ушул чыгыш Европада ушундай бала болуп кетти. Бир өлкөнү сокту, ядердик сокку менен. Ага башка өлкөлөр, өнөктөштөр 2 эсе 3 эсе жообун берди дегенди угуп калсак, эмнени көрөбүз? Бир күнү ушул күн, асман ушундай бир кандайдыр бир жашыл өңдүү болуп калышы мүмкүн да. Бул изотоптордун баягы жер атмосферасына тарап кетиши болуп кетиши мүмкүн. Негизи тез-тез тарап кетет дейт, бирок билебиз, Семипалатинскте, Казакстанда ядердик ушундай ар кандай сыноолорду өткөрүшкөндө, ядердик бомбаларды жаргылдырышканда, жер жүзүндө андан огой бетер биздин региондо, Орто Азияда, Казакстанда кошо онкологиядан ооругандар аябай көп болуп кеткен. Анткени ушул радиациялык чаң, радиоактивдик материалдар атмосферага түшүп, чоң жерлерге жан чачын болуп түшүп, элди оорутуп салган. Билесиздер, радиация эгерде ушундай жамгырга тийип кетсе, асманга чыгып, радиациялык булуттар ушундай тарап, анан ошол радиация распад болгуча, баягы бөлүкчөлөр токтогуча чоң жерлерге тарап кетсе, баягы радиацияга учурагандар 5 жылда, 10 жылда, 20 жылда акырындап анын онкологиялык кандай оорулары өнүгө берет дагы, иммунитет түшөт, рак болуп бир күндө анан жок болуп кетет да. Тилекке каршы көп ушундай нерселер болуп кеткен өткөн жылдары. Эми баягы радиациялык жамгыр реалдуу биз үчүн. Негизи реалдуу. Радиация өзү, могу видеодо көргөнүңүздөгү мындай радиоактивдик элементтер атылганда, кандайдыр бир кичинекей окчо сыяктуу, микроскопиялык окчолор ушул адамдын клеткаларын тешет дагы. Адамдын клеткаларын тешип, акырында мутацияларды пайда кылып, онкологиялык ооруларга алып келиши мүмкүн. Радиациянын кесепети ушундай болуп калат да, жаралар чыгат, анан адамда онкология болот, нурдук оору деген байла болот. Ошон үчүн баарынан сактаныш керек. Биз ушудан кантип сактана алабыз? Негизи канча убакыт бар да жардыруу болгондон кийин. Жаңылыкты окугандын замат биз деген ушул картаны карасак, жалпы дүйнөдө сервистер бар да интернетте, шамалдондо кандай деп. Бизде божомол менен алганда 32 саат бар да. 32 сааттын ичинде ушул чыгыш Европадан шамал, жаан чачын, ошол радиациялык жамгыр учуп келиши ыктымал. Биринчи эмне керек? Алдын ала баягы сиздер барго, жакшылап мындай салафанга өндөнгөн материалдан же болбосо атайын ошол брезенттен
ошол ОЗК атайын ядердик радиациядан сактоочу костюмду алып алыш керек же жасаш керек. Ушуну же тиге калыш керек, же эски мындай дождевик деген плащ кийип алып, ошентип кандайдыр колго жасаш керек. Алдын ала жасап койсоңор, үйгө салып койсоңор жаман эмес болот да. Ушул ОЗК мурун Советтер Союзунда ядердик согушка даярданып атканда көп эле болчу. Анан экинчи кадам барып продуктты 1-2 айга алып коюш керек. Тамак аш, суусундук жана башкаларды 2-3 айга аласыздар. Анан эмки баягы силер ОЗКны кийип атпайсыздар, кийим кийчек кийип атпайсыздар. Эгерде ошол 1-2 күнгө ашырып ийсеңер, анда ОЗКны кийип чыгыш керек тышка. ОЗКны кийгенде үйгө кирердин астында дайыма аны ошол жакшылап самын менен, шампунь менен жакшылап жууп туруш керек. Радиация баягы бөлүкчөлөрдү жуйт да кадимкидей самын. Анан үйгө бризер коюп коюш керек алдын ала. Бризер бул деген баягы эшикти ачып жаппай, радиоактивдүү абага киргизбей, ошондой атайын фильтр коюп койсоңор, бул кайсы бир деңгээлде сактайт. Бризер өзү мындай да, бул деген баягы сырттан абаны жутуучу нерсе, фильтр аркылуу ушинтип абадан келген бөлүкчөлөрдү өзүнө кармап калат. Анан эгерде айыл жергесинде болсоңор, албетте чөптү жакшылап жабыш керек да. Чөптөрдү ошол комби кормду жакшылап жаап, ошону жаан тийбегендей болуп, чаң тийбегендей кылып жаап туруш керек. Анан 1-2 ай үйдө отурасыңар да. Үйдө отуруп, тышка чыкпаган аракет кылып, үй бүлө менен убакыт өткөрүп, балдарга көңүл буруп, ушундай 1-2 ай отуруп турсаңар жакшы болот. Анан мал болсо, малыңар болсо, малда кашарга киргизип, сарайларга киргизип, терезелерин таңап, кайра эле бризер коюп, ушинтип сактап 1-2 ай сактап турсаңар, мындай эч зыяны болбойт да. Ошондо 1 ай же 2 ай өткөндөн кийин, эгерде гейгер санагычы колуңарга түшсө, чыгып текшеришиңер керек. Эгерде абада 100 миллизиверттен аз болсо, анда чыгып кадимкидей күнүмдүк оокатыбызды жасай беребиз. Эгерде ашса, анда ошол ал миллизиверт көбөйгөн зоналардан ары болуш керек дагы. Ал жерге балким биздин мамлекет ал кезге баягы радиациялык кесипкө, радиациялык материалдар менен иштеген адистерди ишке чакырат. Алар деген келип ошол жерди дезактивация кылып кетиш керек. Ошол 1-2 ай өттү, ушун менен анан эшикке чыгып кетебиз, аман болобуз. Жашоо улана берет. Дүйнөнүн баары аябай катуу саясий нерселер болуп кетет, биз болсо өзүбүздүн күнүмдүк тиричилик менен нан табууга аракеттерди уланта беребиз.